Жаңгийнымда күнім бар дейіп тұрған, жүрегімда сүйім бар сүйіп тұрған, құлағымда сыйқырды тобушың бар, қаным менің айланып жүріп тұрған. Қарегімде сүрөттү жашайтанын, қарайм дағы қайғымды азайтамын. Алда қайдан ағылып келіп тұрған, сүйісінің дилимди тазартамын. Бир нерсеге акылым такыр жетпей жатат. Баягы күнү жумушта отурсам, бир аял чалды. Эмне аял? Көзү ачык экен. Кандай көз ачар экен? Мени үйүнө чакырды. Мен жумуштан чыгып алып бардым. Ынак азыр такыр өзгөргөн. Анын жүрөгүндө башка аял бар экен. Ынак. Андай эмес эле да. Ал көз ачык эмне үй бүлөңөрдү кайдан билип коюптур? Мен да түшүнгөн жокмун. Акча берсең, күйөөңдү сага кайра окуп берем дейби? Түшүнгөн жокмун. Акшола. Ал көз ачык. Ынакты өзү сүйүп калган жокпу? Айка, ошондой да болушу мүмкүнбү? Акшола канчанчы кылымда жашап атасың, а? Билбейм. Ынак айттыңбы? Ынактын мамилеси сага мурункудай элеби? Ынак ошол күнү эле кетип калган. Ойбой. Ой, эмне болду силерге? Жаным десе. Келчи. Өзүңдү кара. Көп капаланбачы. Жүрөгүмдү оорутуп атасың. Жанагы көз ачык кайра чалсачы. Мага айтып койсоң. Сазайын берейин. Сен үйдөбү жокпу? Түз эле өтүп кете берсемби деп анан жолуккум келип. Түз эле өтүп, каяка жөнөдүң? Тажадым. Же ата берим көргөн жокмун. Кел, ысык кофеден ичсең, өзүңө келесиң. Башка балдардай болуп, ата деген сөзгө зар болуп өстүм. Баарына макулмун, бирок бул жолку чыдай албайм.
Алия, Жаға жараша. Күйем оңтулу емес. Байқұш қыздарым дайып. Атасы өсіп қалмасын деп эле чыдап жүрөм ишенсең. Алия, аялдар сабырдуу болушубуз керек экен. Жерене сабырдуу болуп баарын көтөргөн үчүн дагы тирүүлүк уланып тургандай. Балдардын бактысы үчүн баарына чыдашыбыз керек. Бирок ошол сабырдын дагы, кечиримдүүлүктүн да акыбети кайтса. Кайтат. Кайтат, Алия. Адамдан кайтпаса дагы Кудайдан кайтат. Билбейм. Мен сага канча айттым. Кыздарды алып кел дагы үйдө жашай бер. Анын үстүнө үй дагы сага чоочун эмес. Курнамыздын дагы чеги болот, Алия. Жардам берсем же жардамымды албайсың. Балдарды бала бакчага сүйлөшүп, бала бакчага берели. Сенин ден соолугуңду караталы, Алия. Жумушка киргизейин. Бир аз иштеп өзүңө келип аласың. Самаганды билесиң го. Ал кое бербей. Ушу самаганың акыл эс берсин ага. Сени бара кылбай эле кете берейин. Каяка барасың, Алия? Апамдыкына. Кыздарымдын чоң энесиникине. Байкуш. Ал да кайылда жалгыз. Карыдан ал шорду. Жаштан мен шорду болдум. Баарыбызды куратып бүтүрдү самаган. Ушул самаган. Алия, акылдуу жансың. Кайненеңди ойлогонуң жакшы. Ал байкуш энеде эмне күнөө? Ушундай жакшы кайненең бар. Анын үстүнө таза аба. Айылдын абасы жакшы эмеспи? Кыздарың да чоң энесине барып жыргап калсын. Өз үйүң өлөң төшөгүң дегендей сага да жакшы болот. Ынак келдиби? Жок. Чалсам, телефонун да албайт. Алия, 2-3 күн жанымда калып, анан кетсең болбойбу айылга? Кете берейинчи. Байкуш апамды ойлосом, жүрөгүм чыдабай жатат. Ал байкуш бизди күтүп жатса керек. Анда азыр базарга барып, кайненеңе жоолук, чай чемек, көйнөк алалы. Кем карчыңды ойлобо, өзүм узатып коем. Баары жакшы болот. Ылдый түшүрүп атканда дем аласыз, өйдө көтөрүп атканда демиңизди чыгарасыз. Я байке, көптөн бери келбей таптакыр эле унутуп калгансыз го. Кандай машыгышты? Ой, жумушта. Ушундай кайталап машыга бериңиз. Байке, качан келет экен? Ал ушул эле жерде. Азыр келип калат. Берем десең кулуңа. Белек кылат жолуңа деген ушул да. Шамал учуруп келдиби сени? Же эштин алдына турдуң беле? Ушул эле жерде болчумун. Ассаламу алейкум Аяш ата. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Кел, отур. Аманат, кандайсың? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандай? Жакшы. Мен сени чакырганымдын себеби Таалайбек абаң иш издеп таба албай чет өлкөгө кетип атат. Чет мамлекетте эмне бар? Мына мендей Аяш атаң турса, иш издегениң уятта. Бул Кыргызстанда эң белгилүү бир компания бар. Ал чет өлкө менен тыгыз байланышта. Сен жанагы чет өлкөгө кетем деп атасың го. Ошол менен аябай байланышта. Билесиңби?
Эми ал компания мени албайт го дейм. А эмнеге албайт? Ал жака стаж керек да. Кандай стаж? Мына абаңдын канча стажы бар? 2 диплому бар. Жогорку билими бар. Өмүр бою курулушта иштеди. Мына эми кароолчу кылып да албайт. Сен англис тилин билесиңби? Аяш ата, эми азыр баары билет го дейм. Тиги компания менеджер керек деп, жардамчы керек деп конкурс жарыялаптыр. Сен баргындагы коркпостон баргын. Макул. Барып көрөйүн. Эмнени көрөйүн? Ой, эмнели жалтактайсыңар? Баргындагы англис тилин билем. Иштеймин деп айткын. Эми бара калып эле мен кыйынмын, мени алгыла деген болбойт го. Аракет кылайын, барайын. Бирок мен айткандарды аткарып кыла берген. Эптеп бутуңду киргизип алсаң болду. Мен өзүм сага жардам берем. Мына, бул экөөбүз сен үчүн иштейбиз. Абдан жакшы го анда. Жакшыны али көрө элексиң. Кыргызда айтат: атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деп. Мен Аяш атаң катары мен сага жардам берем. А балким ошол компания түбөлүктүү сага калат. Сен компанияны изилдедиңби? Ал компанияны мен изилдеп келдим. Эң негизгиси ал компанияда бир кыз бар экен. Ал эч кимди киргизбейт экен. Ага көңүл бурба. Сен ошол кызды колго алгын. Эгер ошол кызды колго алсаң, ошол компанияга киргениң. Кантип колго алам? Анан эми калган сага айтыштын кажети жок да. Буюрса дагы жолугуп турабыз да. Анан мен айтып турам сага. Бара кой. Баргындагы ишиңди кылгын. Жарайт анда. Макул. Жакшы туруңуздар. Ушуну бүтүп койсоң, кийинки жума дагы жаңы макала келет. Кайра баштан жазайын, Кайра баштан. Кубатов боюнча макала даяр болуп калды. Башкы бетине сүрөтүн коюп, анан түстү бетине маекти жакшы кылып жазгыла, макулбу? Бул жумага жетишебизби? Буйруса жетишебиз. Түшүнгөн жокмун. Дулат Кубатович боюнча кайра интервью чыккан атабы. Кайра чыгарсак, биздин гезиттин аброю өлбөйбү? Кана биздин гезиттин позициясы. Хадис, сенин бул кылганыңды түшүнбөй жатам. Кубатов деген жеткен алдамчы, коррупционер. А эмне үчүн биз аны кайра чыгарышыбыз керек экен? Ушунча кыйын болсо, кайра келсин. Тосмо интервьюсун мен өзүм алайын. Акшола, мени кечир. Бирок бул ишти кылууга мени мажбурлашты. Андайларды жазгандан көрө карапайым элдин тагдырын жазганыбыз оң. Качанкыга чейин акчалуулар сүйлөйт. Бул жерде эч кандай акчанын тиешеси жок. Мени мажбурлашты. Бул макаладан сенин жоопкерчилигиң алдында. Камсына болбой эле кой. Адис, жоопкерчилигим алынган күндө деле сенин бул кылганың туура эмес. Ынак. Мен сен жаныңа эле келип алайынчы. Тигил жакта отура берип тажап кеттим. Ал жака болсо анда-санда барып турам.
уруксаат бекен? Кел. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Кел отур. Мен анда бара берейин. Буюмдарымды чогултуп. Аха, макул. Кандай? Жакшыбы? Баары жакшы. Сени мага ишенимдүү адамдар сунушташты. Биринчи иш күнүң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Ийгилик. Менин эмгек жолум ушундай абройлуу компанияда башталып, эмгек китепчеме алгач ирет сиздин кол тамгаңыз коюлуп жатканы мен үчүн абдан кубанычтуу нерсе. Ишенимиңизди актаганга аракет кылам. Азаматсың. Ишенем. Иштер боюнча таанышып чыктыңбы? Бир сыйра окуп чыктым. Түшүнбөй турган суроолор болсо, тартынбай бере берсең болот. Азырынча суроо деле жок, Нак Кабылович. Акырындан иштин көзүн билип алсам, анан сиздин ишеничтүү кадрыңыз болгонго аракет кылам. Эң негизгиси жумушта өз жан дилиң менен берилип иштесең, жакшы ийгиликтерге жетесиң. Анан дагы документтерге убакытка так болуш керек. Албетте. Компаниянын иштери боюнча мени менен гана кеңешесиң. Анда эмесе иш көтөлү. Келиңиз бияка. Биз чет элдиктерди улуттук баалуулуктарыбыз менен өзүбүзгө тартсак болот. Мисалы, боз үйүбүз. Мына, тиксең тең салмакты ээлеп, кыздын такыясындай болуп келишимдүү. Анан жыйнап койсоң, бир төөгө батчу жүк. Конуп көчкөнгө эң ыңгайлуу. Кышында, жазында жамгырга, карага туруштук берет экен. Ичин от жаксаң, жылуулукту бекен сактайт экен. Мисалы, бизде ошондой архитектуралык табылга таап чыгышыбыз керек. Бирок мен ойлонуп койдум. Буйруса, долбоор ишке ашса, бул иш дагы ишке ашат деп ойлойм. Алло. İyi Батыр, кандай анан? Жакшы, өзүң кандай? Кызматтыгы оруңгут болсун. Рахмат. İyi. Креслого чалкалап эле жатып калдың анан. Ооба. İyi. Буйруса ордумду таптым. Аха. Анын үстүнө мендей Кадр керек болуп жатыптыр да. Келип эле жайланышып калдым. Буйруса баары ойдогудай. Сен эң негизгисин унутпасаң эле болду. Кантип унутайын? Кандай кызматың? Кызматкерлер аурасы кандай экен? Абдан жакшы. Шефиң кандай жүрөт? Эмне жаңылыктарың болуп атат? Жакшы. Кандай жаңылыктар бар экен? Жаңылыктарбы? Жанындагы бийкештери кандай экен дегендей. Жаңылыктар көп эле, баары жакшы. Барар менен эле документтерин карап көрүп жумушка кабыл алды. Анан? Силер айтып жаткан жана катчыгызчы? Кызык. Айнура турбайбы? Ал экөөбүз бир университетте окуганбыз. Университетте окуп жүргөндө эле акчага кызыккан кыз болчу да. Дароо эле аны тааныдым. Ал деле мени тааныды окшойт. Түшүнүктүү. Анан бир байдын баласы бар болчу. Депутаттын баласыбы? Кыздардын баары айланчыктап. Демек экөөңөрдүн тагдыр жолуңар бир экен да. Айнура экөөбүз бир аз ал акыбал сурашып, сүйлөшүп калдык. Бир аз көңүлүн бурганга аракет кылдым. Жок, Батыр. Сен андай кылба. Эгерде сен чалаулап бүтүрсөң болбой калат да. Сен андан көрөк анын көңүлүн бир отоло өзүңө бургандай болушуң керек. Чай үстүндө отуруп, аркы беркине сүйлөшүп. Толугу менен. Жок деген жок. Антпесең негизги жумуштар бүтпөй калбайбы? Албетте жумуштарды аягына чыгам дечи. Бир аз көңүлүм бурганга аракет кылдым. Бара кел да. Анан бирге түштөнүүгө чакырдым. Дал ошондой кыл. Ооба. Басат. Макул. Кубатович Айшага рахматым жеткирип кой. Ооба, байланышабыз. Байланышып тур. Албетте чалышабыз. Жакшы.
Буйырса бардығы пландағыдай, ойдағыдай болып атат. Ақшол эже, апаңыз чалып атат. Алло, Кызым, апа. Кандайсыз? эмне уктап аттың беле? Уктап кетиптирмин. Атам кандай? Ай, ден соолугуң жакшыбы деги? Кызым, Алиянын апасы каза болуп калбадыбы? Кандайча? Жаман болгон турбайбы? Алия менен эч кимибиз байланыша албай жатабыз. Байкуш Алияга ушул эле жетпей атты эле. Анын үстүнө аябай кыйналып жүргөн апа. Бая эле үйгө келип кетти эле. Бичара кыз. Апасынын каза болгонун дагы билбейт окшойт. Кызым, Алияны таап, абайлап айткының. Апаң ооруп атыптыр деп айылга жиберибичи макулбу? Макул апа, сиз ойлонбоңуз. Мен барып өзүм аны айылга жиберейин. Түшүндүңбү? Абайлап айт. Шорду Алия. Макул апа, мен сизге өзүм кайра чалам. Алия, үйдөсүңөрбү? Силерди айылга кетип калдыбы деп шашып келбедимби? Ақшола, тынччылыкпы? Кандайсың? Жакшы. Ақшол эже. Кандайсыңар? Биз жаңы эле көрүшпөдүк беле. Жоңоюп атасыңарбы? Ооба, жүрү чака. Самагандан кабар барбы? Жок. Алия, сен биринчи айылга эле барып келчи. Кайненең анан деле бара бересиң. Апаң ооруп атыптыр. Апамбы? Жакшы эле бекен? Ооруп атыптыр. Барганың оңго. Ай, байкуш апам-ай. Мен дагы сени менен барайын десем, дарыгер узак жолго чыкканга болбойт дейт. Ай, ден соолугун сурап койбой. Карачай жүргөнүмдү. Ай, апам-ай.
Сен көп кайгырба. Дайым эле. Андай сөз болушу мүмкүн эмес. Сен менин эң жакын курбумсуң. Мен сага жардам бербегенде кимге жардам берем, Алия? Кой, капа болбо. Жақсыңар. Алия, келдің бе? Амансың бы? Қандайсың? Жақшысың бы? Апам қайда? Алия, қайрат қыл. Апа кеңді чайына бергенбіз. Алия, тұрмыстың жазымы ушул екен. Түркіп болчу ешкім жоқ, Алия. Апа! Алия! Апа кемай! Алия! Апа кемай! Апа кемай! Қайрат қылайын, өзіңді қырмай. Апа! Апа кемай! Ай, жалғызым-ай! Қайрат! Ай, апам-ай! Болды, балам, болды. Қайрат қылайын, болды, балам, болды. Өзіңді қырмай. Ай, берекем-ай, мені кімге таштап кеттің? Ай, апам-ай! Ай, берекем-ай! Ай, апам-ай! Ай, апам-ай! Қайрат қылайын-ай! Өзіңді ая, балам. Ай, апам-ай, байқұшым-ай! Ay жүрегім ай, yapamay. Benim de gökkan çokmun. Telefon çalıp el attık balam. Büyüğüne de telefon çalıp attık. Samagan kalı. Sağa çalsak, senin telefonun samagandayken çalıp el attık telefon. Ay, samaganı şunuklat bilen ay. Ay, buldu balam aynen ay, buldu. Ay, berekem ay. Buldu. Kızların doyla, özün doyla. Esal buldu. Suap kele kalçı. Ay, berekem ay. Apam ay. Esal buldu. Özünü karma, hayrat kul. Karma özünü karma. Apam ay. Kana, su içi alçı. İç. Apam ay. Esal buldu. Esal buldu. Акшола, ынактын кылганына көңүл бурба. Өзүңдү карачы. Ден соолуңду кара. Маанаңды түшүрбө. Кызыңды кара. Макулбу? Эже. Жаңылыгым бар. Эмне жаңылык? Кошпойлуумун. Жакшы болгон турбайбы? Жакшы. Куттуктайм. Бирок ушу жаңылыкты ынак менен чогуу сүйүнчүлөсөк болмок. Ынак кеткенден бери үйгө бир жолу да түнөгөн жок. Кайсы күнөөм үчүн ушундай болуп атканын мен такыр түшүнгөн жокмун, эже. Ынак мындай эмес болчу. Ал такыр өзгөрүп кетти. Сегиз жыл чогуу жашап, сезимди тарбиялап, алда мектеп босогосун аттады. Экинчи наристебизди аябай күтүп атканбызда. Орто жолдон эле такыр түшүнбөй атам, эмне үчүн мындай болгонун. Анын сүйүүсүнө, туруктуулугуна мен дайым ишенчүмүн да.
Сен капаланбай эле койчу. Акшола. Жаш кезекте боло берет да. Бизде деле ошондой болгон. Урушасыңар, табышасыңар, кайра жолугасыңар. Баары жакшы болот, көрөсүң го? Менде бир ой кетти. Биз кошунагар шерине кылчу элек го. Шерине кылабыз. Ынакты чакырабыз. Көрөсүң го? Элдешесиңер, баары жакшы болот. Ал келер бекен? Албетте келет. Байке алып келет. Баары жакшы болот. Ала кой. Витамин керек балага. Же кой. Маанайыңды түшүрбө. Ойлонбо. Баары жакшы болот. Самаке. Жуунасыңбы, суу даярдап берейин. Бирдем алып келчи. Жидеш. Жидеш. О, апа. Чай даярдачы. Макул. Атаңа жакшылап суюк тамак даярдагылачы. Өзүңүз жазабайсызбы? Мерим. Мерим дейм. Ой. 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 Ой, içim Ой. Апа, Ой. жакшы элесизби? Жакшы элем. Бар бер. Тамагыңды жасай бер. Жакшы эле. Канча ай болду? 3 айга жакындап калды. Доктурга жат дедиле. Аны укпай. Кырыкат деп жүрүп. Өзүң күнөөлүүсүң. Жат дегенден жатыш керек да. Жок дегенде базарга мени менен чогуу чыгып жардамдашып койсоң боло. Салдай өлүп үйдө жатасың. Ай, билбейм ай. Сага эркек бала төрөп берем деп. Ай. Кан тереке менен. Ай. Не болду? Ай, билбейм ай. Ой. Апа, тез жардам чакырайынбы? Апа. Жүр, өзүм алып барып келем. Кийин бол. Апа, жүрүңүзчү. Сумкамды алып келчи. Ой. Апамдын ичи ооруп атат. Ооруканага баратабыз. Аяктагы бирөө үчүн. Акшола канча чалды? Ынак Кабылович сүйлөшпөй жатат го. Ушул аялы менен экинчи сүйлөшпөй эле калса экен, мен аны жек көрөм. Ансыз да жумушум чачтан көп. Монтип түнгө чейин иштеп отурам. Эмне анча? Аралашып алгансың. Жөн эле. Өзүнчө эле бой көтөрөт. Темеле Ынак Кабыловичти өз колу менен жасап менчиктеп алгансып. Күйөөсү болсо ошентет да.
Асак эмне жок дейм да. Шефти сүйүп калгандан соосуңбу? Акшоолак эмне? Анча дейишип. Тим эле башым айланганча сүйүп калдым. Мен андайлардан эмесмин. Келе солор гана ошентип сүйүшөт. А мага үй, уна, акча. Мына ушуларды ким белек кылса, мен аны таз болсо дагы сүйгөнгө даярмын. Ошондой де. Чындыгында мен сендейлерди далай көргөм. Арты жакшы болбойт. Андан көрө Кудайдан сүйүү сура. Акшооладай бактылуу болоюн деп сура. А балким мен Кудайдан Ынак Кабыловичти сурайттырмын. Эмне үчүн мен өз бактым үчүн күрөшпөшүм керек? Өзүң бил. Бирөөнүн үй бөлөсүнө кийлигишип, бирөөнүн күйөөсүнө көз артып. Бул жаман болот. Ынак Кабылович жеңил желпи эркектерден эмес. Аны көрөбүз. Ынак Кабылович баары бир меники болот. Жакшы барыңыз. Acar arman жазы жамгыр жады жар жарым бөлүп салды тактыр шолаң ак шолаң алолосо ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени Kusa bolup izdenip geldim canım susagandı Bizdeki sezim canım gülzarlardan Carım men kütöm seni